Бұл жерде автовокзал жөнінде де сөз болып кетті да. Мен өзім Токмок тараптан болғаннан кейін токмоктуктар каршы мен сүйлөштүм ал жерде маршрутчиктер менен кишилер менен. Алар айтат, биз Аламедин базарындагы вокзалга чейин келип, бир 100 маршрутка көп болсо күнүнөчү. Анын ордуна азыр биз автовокзалды тээ ГЭС-5 жака чыгарып атабыз. Арасы бир 10 километрге жакын. Алар айтат, биз ал жака маршрутка менен келбейбиз, биз шаарга такси менен келебиз. Азыр 100 маршрутканын ордуна 1000 машина келе баштайт Бишкекечи. Пробка 10 эсе өсөт тескерисинен. Анан автовокзал деле болгону бир 1,5-2 гектар жер дейлейт. Бул Батыш автовокзал деле, бул деле көп орунду ээлебейт. Анан биз өнүккөн өлкөлөрдү көп эле кыдырып жүрөбүз, урматтуу коллегалар. Европага бардык, башка өлкөлөргө барып атабыз. Ошол эле Москвада, ар бир шаардын ортолорунда көптөгөн автовокзалдар бар. Мындай шаардан келатып эле солго бурулсаң автовокзалга кирип кетесиң, шаар түшөсүң, кетип каласың. Ошко кетесиңби, көлгө кетесиңби? Демек, ошол маселени деле бир кеңешип койсок жакшы болмок, урматтуу коллегалар. Бул автовокзалдын сыртка чыгаруу маселеси. Азыр бuyakta башка маселе боюнча талкуулап атабыз, анан сөз болуп кетти. Андай боло турган болсо, кийинки отурумда да повестка берип, эмне үчүн ошо жалпы эле вокзалдар боюнча карап чыгабыз. Бирок бул политика деген мэриянын карамагына кирет. Вокзалды каяка көчүрүш керек, каяка жылдырыш керек. Азыр АТР менен мэриянын өзүнүн границасы да чоңоюп атат. Ошого байланыштуу. Туура айтасыз, Талант мырза. Эми мындай мэр келет, мэр кетет. Бирок эл калат. Анан мындай элдик тажрыйбаны изилдеп, салыштырып, кеңешип бир чечим кабыл алсак жакшы болмок. Туура, мен ошон үчүн айтып атам. Эртең бул жерлер башка нерсеге колдонуп кетсе кеч болуп калат. Кайра автовокзалды шаардын ичине көчүрө албай калабыз. Сиз бuyakta транспорттун комитетинин өкүлү катары бул маселени повесткага койсоңуз, даярданып чогуу карайбыз. Эмкиде. Жок, бизде мындай болуп атпайбы? Жети өлчөп бир кеспей эле кесип салып анан өлчөп атабыз да. Алдын ала бир кеңешип койсок жакшы болмок. Макул, хорошо. Кабыл алынды. Потому коллегалар, мен деле ойлойм, Орунтаев өзү келип бул маселени да талкууласак жакшы болот.